Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya vel mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı eneler, qadırlı ece qarındaşlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Биринчиден, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттардан кийин чакыруучуларга, уюштуруучуларга таазим этип, жүрөгүмдүн тереңдигинен рахмат айтып, разычылыгымды билдиремин. Бул дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине негизделген. Мен лам яшкурин нас лам яшкурилла. Ким адамга рахмат айта албаган, ал Аллага деле рахмат айта албайт. Ким ата-энесине рахмат айта албаган, ал Алла Таалага рахмат айта албайт. Ким сыйлаганды сыйлай албаган, Алла Тааланын алдында сый таппайт дейт. Ушундан улам уюштуруучулар, чакыруучулар, энелер, эже карындаштар, кылган эмгегиңиздер, аракетиңиздер жараткан Алла Таалам кабыл кылып, эселетип, көбөйтүп, өзү Алла Таалам ыймандын сыпатында тарбиялап, сахабият, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын кыздары, жубайлары, сахабалардын аялдары кандай улуу даражаларга жеткен болсо, Алла Таалам сиздерди дагы ошондой улуу даражага жеткирсин. Бүгүнкү фитнанын доорунда ыйманды сактоо колго чок кармай турган ушундай бир доордо ыйман менен исламдын алхамдулилла очогун улап, Кудайга шүгүр аракет кылып атканыңыздар, бул ар кимдин колунан келе бербейт. Ар кимдин колунан келе бербейт. Ким ахиретимди курам десе, Алладан корккон аялдардын колунан келет. Мага сооп керек, кабырда нур керек, ахиретте көлөкө керек, бейиште даража керек, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шапааты керек, сахабият, муъминаттар менен чогуу бейиште болгум келет деген аялдардын жүрөгүндө жалыны бар. Ыйманды сактоо, ыйманды бекемдөө, ыйманды таркатуу, жайылтуу пикири бар. Исламдын баалуулуктарын бүткүл ааламга жаям деген ниети бар. Ушундай аялдардын колунан келет. Алла Таалам товфик берет ниетке жараша. Алла Таалам товфик берет ниетке жараша. Ошондуктан сиздердин мындай жакшы ниетиңиздерди Алла Таалам кабыл кылып, буздура койбосун. Шайтан аралап, шайтандын эң чоң кол салуусу ниетке болот. Ниетти бузуп коет, кылга өмүр бою жакшы амал кыла бересиз. Ниет бузук, кыямат күнү эч нерсе жок. Ошондой шермендечиликтен, жакшы амалдарды кылып соогунан коргалгандыктан жараткан Алла Таалам сактасын баарыбызды. Ошон үчүн бул жыйыныбыз Алланын ыраазычылыгы үчүн, жолугушубуз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Албетте бир маанилүү бүгүнкү күндөгү маселе адам баласынын бактылуулугу, мамлекетибиздин коопсуздугу, амандыгы, элибиздин биримдүүлүгү, бардык уруулардын ынтымагы, таза жашоо, берекелүү үй бүлө. Мына ушу тууралуу Кудайым буйрса, жөнөкөй эле эмес. Ошон үчүн биз мына ыймандын мажлиси, зикирдин мажлиси кылайлы. Бүгүн биз кичине бир болсо дагы маалымат катары эмес, илим катары алып кетейли. Эмнени уктукпу, ошого амал кылганга аракет кылайлы. Буну дин деп айтат. Эмнени уктукпу, билип койгонго эле, мен маалымат укканга эле келдим дей турган болсо, буну дин деп айтпайт. Буну ислам деп айтпайт. Буну жөөттүк деп айтат. Куранда сөздү уккандын эки жолун айтат. Азыр сөз башталаардан мурда сөздүн угуунун адеби бар, сүйлөөнүн адеби бар. Ар бир мажлистин өзүнүн максаты, талабы бар. Демек сами'на ва асойна, Алла Таалам жамандаган жөөттөрдүн укканын. Пайгамбарлардан угат эле, укканы менен пайгамбарлардын айтканын кылбайт эле. Жүрөктөрүн, напсилерин каалоолорун айтканын кылат эле.
тоң мойынды кылат эле. Акыбетим не болуп бүттү? Жараткан Алланын каарына кабылды. Дүйнөдө бактысыздык, ахиретте дозок. Сахабалардын укканын Алла Таала Кур'анда мактады. Кыямат күнгө чейин келе турган мусулман эркек аялдар угуп алгыла. Алтын доордун биринчи иман келтирген Абу Бакр, биринчи иман келтирген Хадича радыйаллаху анхума, андан кийинки бардык сахаба сахабият Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан укканда эмне дешти? Сами'на ва атa'на. Уктукпу? Болду. Баш ийдик. Жүрөгүбүз калайбы, калабайбы, түшүнөбүзбү, түшүнбөйбүзбү? Напсибизге каршыбы? Бизге кызыктырбайт. Анткени Алланын элчиси эң акылдуу инсан, эң берешен инсан, эң илимдүү инсан, эң сүйкүмдүү инсан, эң жомарт инсан, эң сулуу инсан, эң кооз кулк мүнөздүү инсан, данышмандардын данышманы. Алла Тааланын эң жакыны, бүткүл ааламдын ырайымы, бардык имамында, бардык пайгамбарлардын имамы. Тугандар, ошондой улуу заттын тилинен чыккан сөздү жүрөгүбүз менен кабыл алайлы. Аткарсак биздин бактыбыз, аткарбасак Кудай сактасын. Ошондуктан урматтуу энелер, эже карындаштар, сөздү угардан мурда ниеттерди оңдоп, ниеттерди түздөп, Кудай кааласа бир сөз уксак дагы ошого биз амал кылабыз. Кудайым буйрса иншалла. Себеп эркектер менен аялдардын эч кандай айырмасы жок тугандар. Эмне үчүн жаралды дегенде, кандай амалдарды кылыш керек, кандай өкүмдөрдү аткарыш керек, кабырда кандай суроолор бар, ахиретте кандай суроолор бар. Эркектерден деле, аялдардан деле ошол. Иман сизге дагы керек, эркекке дагы керек, аялга дагы керек. Адеп ахлак, кулк мүнөз эркекке дагы, аялга дагы. Амалдар, ибадаттар эркекке дагы, аялдарга дагы. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болгондон кийин башка пайгамбар келеби? Жок. Башка китеп түшөбү? Жок. Башка шарият берилеби? Жок. Анда кыямат күнгө чейин келе турган инсанга динди ким жеткирет? Акыйкатты ким жеткирет? Бейиш бар экенин ким айтат? Дозок бар экенин ким айтат? Кабырдагы сурак бар экенин ким айтат? Кыямат күнүнүн сурагын ким жеткирет? Пайгамбардын сүннөтүн, ырайымдуулугун ким таркатат? Мына сиздер, биздер. Ушунун аты даават. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, урматтуу эже карындаштар, дагы бир жолу ушул ысыкта үй иш-чараларын баарын токтотуп, диндин сөзүн угайын, бир амал кылайынчы, бир ахиретиме бир запас, захира табайынчы деп келгениңиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Бүгүнкү күнү мындай келип дин үчүн убакыт бөлгөндөр өтө аз. Калилан ма яшкурун, калилан ма юъминун. Шүгүр кылуучулар аз болот, имандуулар аз болот. Билип коюңуз урматтуу эже карындаштар, бейишке кирүүчүлөр да аз болот. Алла Таалам ошо аздардын катарында бизди кошуп койсун. Аздардын катарына кошуп койсун. Канча өмүр берилет, сиз кыжалат болбоң, ал чечилген маселе. Канча качан өлүм келет, каерде келет, сиз кыжалат болбоңуз, ал чечилген маселе. Биз ойлоно турган нерсе бизге кандай келет? Мен тооба кылып атканымда, илим алып атканымда, ибадат кылып атканымда, зикир кылып атканымда, дуа кылып атканымда, садака берип атканымда өлүм келеби? Же бирөөнү ушактап атканымда келеби? Бирөөнүн акысын жеп атканымда келеби? Бирөөгө жала жаап атканымда келеби? Бирөөнү каргап атканымда келеби? Кайсы учурда келет? Кеп мынада. Мен даярдыгым барбы же жокпу? Мен даярдыгым. Бу дүйнөгө канча аял келип кетти билесизби? Ким деген аялдар келип кетти билесизби? Канча деген миллиард аялдар келип кеткен. Ошо миллиард аялдар өзү келип өзүп кеткен жок. Алла алып келди. Алла алып кетти. Лиллахи ма аата ва лиллахи ма ахад ва кулли шейин индаху би ажалин мусамма. Алла берди, Алла алды. Канча өмүр берсе ошол берди. Канча акыл берсе ошол берди. Канча перзент берсе, уул кыз берсе ошол берди. Канча авир ырыскы берсе ошол берди. Алладан башка берүүчү жок. Алладан башка берүүчү жок. Аллахумма ла мани лима аатайт ва ла мути лима манат. Пайгамбарыбыз ар бир намаздан кийин дуа кылат эле. Я Алла, сен бергендин тосуучу жок, сен тоскондун берүүчүсү жок. Ошондуктан иншалла биринчи урматтуу эже карындаштар, дайыма ар кимибиз өзүбүздүн ыйманыбызды ойлойлу, этикадыбызды ойлойлу, акыйдабызды ойлойлу.
ибадатыңызды ойлойлу, Аллага болгон мамилеңизди, күмөнүңүздү түздөңүз, оңдоңуз. Ушунун аты иман. Алла Тааланын буйругунан чыкпаңыз, баш ийиңиз, инсандык рамкадан чыкпаңыз, кулчулдук кылыңыз. Бунун аты ислам. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала эркектерге да, аялдарга да түшүргөн. Эркектерге да жолдомо, аялдарга да жолдомо, бай кембагалдарга да жолдомо. Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын акыркы китеби, улуу китеби, ыйык китеби, өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, кыямат күнгө чейин сакталган, касиеттүү, мужиза, ийгилик, нур, жүрөктү тазалай турган, бейишке киргизе турган, бардыкты адилеттүүлүк менен тарткан, кабарлары чын, окуялары шек күмөнсүз, ушундай касиеттүү китеп берди. Мындай касиеттүү китеп менен байланышайлы, достошойлу, сырдашайлы, таанышайлы, окуйлу, амал кылайлы, башка нерселерди азайтайлы, Алланы көп зикир кылайлы. Дүйнөнүн сөзүн азайтып, ахиреттин сөзүн көбөйтөйлү. Махлукту мактабай, өзүңүздү мактабай, Алланы мактайлы. Бүгүз бин ушуга өтүп алдык. Шайтандын азгыруусу, башка бирөөлөрдү жаманда, өзүңдү макта. Биздин темабыз ушул азырчы. Тойго барасызбы? Жакшылык жамандыкка барасызбы? Кайсы отурушка барасызбы? Сөзсүз башканы жамандаш керек, өзүбүздү мактап калышыбыз керек да. Бул шайтандын кол салуусунан, бул шайтандык сыпат, бул даджалдык сыпат. Башканын айыбын жашырып, башкаларга жакшы күмөн кылып, өзүбүздү айыптуу кылып, өзүбүздү жемелеп, Алланы мактаган мына бактылуу аялдардын сыпаты. Касиеттүү аялдардын сыпаты. Берекелүү аялдардын сыпаты. Алланын сүйкүмдүү аял ушу кулдарынын сыпаты. Ман амила салихан мин закарна унса ва хува муъминун фананухияннаху хаятан таййиба. Урматтуу энеже карындаштар, Алла Кур'анда айтып атат. Ким жакшы амал кылса, эркек болсун, аял болсун. Айткан жок, арабпы, араб эмеспи, кыргызбы, өзбек, тажик, казакпы. Айткан жок, сулуубу, өңү куникпи, кембагалбы, байыбы, жашпы, карыбы, кемпирби, кызбы, айткан жок, кайненеби, келинби. Бу жерде айтып атат, ким эркекпи, аял айырмасы жок. Ман амила салихан, ким салих амал кылса, мин закарна унса, эркек болсун, аял болсун. Ва хува муъминун, бирок иман шарт. Имандуулук болуу шарт. Жакшы амалдар имансыз пайда бербейт. Жакшы амалдар имансыз дозоктон куткарбайт. Жакшы амалдар имансыз бейишке киргизе албайт. Жакшы амалдар имансыз дүйнөдө жакшы ат алып бериши мүмкүн. Ардактуу грамоталарга жеткириши мүмкүн, алкыштарга жеткириши мүмкүн. Даңк, орден, медалдарды алып бериши мүмкүн. Артыңыздан жакшы бир сөз калып калышы мүмкүн, китептер жазылып калышы мүмкүн дүйнөдө. Бирок имансыз, сага сизге ахиретте түбөлүктүү бейишти алып бере албайт. Ошон үчүн ва хува муъминун, имандуу болсун, бул шарт. Эгерде иман менен жакшы амал болсо, кайсы аялда, кайсы жерде, кайсы абалда болбосун, Алланын уадасын угуп коюңуз. Алла Тааланын уадасын угуп коюңуз. Фананухияннаху, буну араб тилинде грамматикада таакид деп коет. Ант менен берилген сөздү бекемдөө үчүн иштетилет. Биз сөзсүз угуп алгыла. Ошондой адамга хаятан тоййиба, эң мыкты жашоо беребиз, эң таза жашоо беребиз, эң бейпил жашоо беребиз, эң бактылуу жашоо беребиз. Кимге? Ким иман менен иманды бекемдесе, имандуу чөйрөнү курса, имандуу жашаса, амалын оңдосо, Алланын уадасы. Куранда, урматтуу энеже карындаштар, кайсыл жерде Алла Таала кайрылсачы, я айюхалладина аману, иман келтиргендер. Эми араб тилинде грамматика боюнча иман келтирген эркектер дегендей болгону менен, бул жерге аялдар дагы зимнен кирет. Кайсыл жерде айтса, эркектер дагы, аялдар дагы айтылат. Акимус сала, намаз окугула, эркектерге дагы, аялдарга дагы. Ва атуз зака, зекет бергиле, эркектерге дагы, аялдарга дагы. Кутиба алейкумус сиям, орозон парыз кылынды, эркектерге да, аялдарга дагы. Куну маас-садиқин, чынчылдар менен бирге болгула, эркектер менен дагы, аялдарга. Ваттакулла мастатаатум, колуңардан келишинче күнөөдөн сактангыла, эркектерге да, аялдарга. Барына тиешелүү да.
Бирок мен сиздерге бүгүнкү сабакта өтө турганым ошондой болгон чакта дагы Куранда мындай аялдын аты айтылбайт. Бир дагы аялдын аты айтылбайт. Мариям энебизден башка. Мариям бинти Имран. Мариям энебиз Имрандын кызы. Бул Иса пайгамбардын апасы. Бир гана Алла Таала Кур'анда Мариям энебиздин гана атын атайт. Мариям сүрөсүн түшүргөн. Башка бир дагы аялдын атын атабайт. Демек bundan biz bildik. Kur'an'ın mamilesi muameletul Kur'an at-tasattur. Demek satır eken, parda eken. Ayaldardı Allah Subhanahu wa Ta'ala atın atavağandıktın manisi bu Kur'an-ı Kerim. Bu başka bir birönü yüzüldösü emez. Bu periştenin, paygambardın, insan, cindin söz emez. Urmatlı yeneyce karındaşlar. Bu Kur'an. Kur'an sizge gün sayın ömür verip atkan Allah'ın sözü. Sizge gün sayın yüreğinizde sokturup atkan Allah'ın sözü. Sizge göz, baş, kaş bergen, öpkö, bor, böyrek bergen, ömür verip jat, tün uyku vergen, ırıskı vergen Allah'ın sözü. Demek oşo Kur'an da Allah Taala ayal zatты жашырып айтқан болсо, bizge çoğ жолдомо. Ayal zatı mümkün boluşunça жашыруун болуш керек. Mümkün boluşunça жашыруун болуш керек. Oşonduktan atın da atlarını, ayal zatının atlarını da atavadı. Bir gana Maryam enebis. Emne üçün Maryam enebizin atını atap koydu? Antkeni İsa paygambar atası jaralgan ele da. Atasız jaralgan ele. Oşonduktan enesine nisbat dep koyat. Enesine nisbat berilip uşul bul Maryamdın balası bul. Kudaydın balası emez. İsa paygambar aleyhisselam, Maryam aleyhisselam mına oşonun balası degen maksatda aytты. Bolboso İmraatu Lut, İmraatu Firavun, İmraatu Nuh. Kur'an'da qarаңыз, Kur'an'da okusanız tabasız. Nuh paygambardın ayalı, Lut paygambardın ayalı, Firavundun ayalı degen men sözlermen aytılат da. Bunda malum boldu, bizge sabak alabız. Mümkün boluşunça. Şeriattın çeginde hem zarılçılığa jaraşa anı fuqahalar fiqh kiteplerinde aytıp koygan. Kaçan misali жүзүн көргөнгө болот, жүзүн караганга болот, күбөлүк бергенде, талаш тартыш маселе болуп калганда, жана мисалы нике учур, жана башка учурларында. Ар биринин өзүнүн зарылчылыгы бар. Зарылчылык ал жерде ал бөлөк маселе. Бирок жалпы исламдын баалуулуктары, жалпы исламдын эрежелери жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Ал Кур'ан, хадис болот. Kitap ve sunna болот. Fiqhтердин бардыгын айтып койгон. Бул тазалык, бул маданият, бул күнөөлөрдөн сактанганга эң чоң себептер. Ошондуктан мына жерде ошо энелерибизден эми кандай болбосун, Кур'анда айтылып аткандан кийин инсандын табии кыялы болот да, аялдардын делечи. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтышкан. Риваяттар келет. Энелерибиz келген. Ummu Ammara Ansariya radıyallahu anha. Ummu Ammara деген gelip paygambarımızga aytkan. O Allah'ın elçisi. Ne üçün Kur'an'da şu erkeklerge aytile öğret. Erkeklerge aytilat. Biz de ne üçün özgöçölük aytkan жоқ. Ne biz Allah'ın aldığında amalımız, ibadatımız kabul bolou korkup atабыз деген sözler bolgan. Кейбір rivayette Asma binti Umays radıyallahu anha al da başka eneleribизден келет. Алар пайгамбарыбызга келип сунуштаган. Кур'анда аялдар тууралуу айтылып аптыр го. Аялдар тууралуу өзгөчөлөнбөй. Болсо аялдар тууралуу ошо эркектин сыйгасында аялдардыкы деле кирип айтылынат эле. Бирок өзгөчө Алланын алдында кабыл эмеспи деп ошондо Ахзаб сүрөсүнүн 35-аятı Алла Таала түшүргөн пайгамбарыбызга. Ушул аяттын түшүү себеби дагы ушу энелерибиздин суранычы, энелерибиздин айтканы, энелерибиздин кичине мындай пикири, кайгысы болгон себебинен эмнеге ушундай болуп атат дегенде анан түшкөн. Ушул аятта бактылуу аялдын 10 сыпаты айтылынат. Бактылуу эркектин дагы 10 сыпаты айтылынат. Дүйнөдө бактылуу болом десеңиз, кабырда бейиштин бакчасында болойн десеңиз, түбөлүктө Алла Тааланын алдында жүзүңүз жарык болуп Фирдаус бейишинен орун алайын десеңиз, урматтуу эне, кайнене, урматтуу келин, кыз, эже карындаштар, анда ошо 10 сыпатты биз күн сайын
ойлонойлу, ушу сыпаттарда өсөйлү. Ушу сыпаттарды өзүбүздө пайда кылып, кыздарыбызда, балдарыбызда, чөйрөдө, кошуна колоңдо, колубуздан жетишинче, мынакей алхамдулилlah азыр жакшы энелерибиз, эжелерибиз айтып берди, группаларды ачып, иш-чараларды жүргүзүп атыпсыздар. Ошол аркылуу дагы биз ушуну талкуулайлы, ушуну өстүрөйлү. Биздики дүйнө жарыш болбосун, биздин сооп жарыш болсун. Фастабикул хайрат. Алла Таала айткан, силер жакшы иштерде, сооптордо жарыш кыла, күнөөлөрдөн сактанууда жарыш кыла. Күнөөлөрдөн сактанууда бири-бириңерге жардам бергиле. Ва таавану алал бирри ват тaqwa. Ва ла таавану алал исми вал удван. Силер бири-бириңерге жардам бергиле. Жардам бергиле. Жакшы иштерде жардам бергиле. Аялдар аялдарга жардам берсин. Эркектер эркектерге. Учуру келгенде эркеги аялына, бала чакасына, аялы күйөөсүнө, бала чакасына жардам берсин. Эмнеде? Жакшы иштерде. Бир. Ват тaqwa күнөөлөрдөн сактанууда. Биздин үйдө гыйбат болбосун. Биздин үйдө бирөөнүн айыбы ачылбасын. Сиз урматтуу эне кыздарыңыздын оозун сырас тыйып коюңуз. Үйдө гыйбат болуп атса сиздин алдыңызда, бирөөнү ушактап атса, же ошондой бир күнөө иштери болуп атса, дароо токтотуңуз. Сиз ушу таквалыкка жардам бергениңиз ушу. Күнөөлөрдөн сактанууга, абийирсиздиктен, жыңалаштыктан, уряният, шайтаният мыналардан сактанууда. Эч качан силер бири-бириңерге жардам бербей эле душмандыкта, аша чабууда, күнөөлөрдө деп Алла Таала эскертип берген. Эми ушул Ахзаб сүрөсүнүн 35-чи аятка токтой турган болсом, жараткан Алла субханаху ва таала айтат: Иннал муслимина вал муслимат вал муъминина вал муъминат вал qanitина вал qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafizat وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Мынакей, урматтуу эне, Алла Таала баарыбызга өлүмгө чейин бир мүмкүнчүлүк берди, шанс берди. Түбөлүктүү ахиретке даярданганга жашоо берип атат. Мынакей, Алланын ыраазычылыгын тапканга, оңолгонго мүмкүнчүлүк берип атат. Аллага жакындаганга Алла Таала эшиктерин ачып атат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын шафаатына лайыктуу болгонго Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу Куранды жеткирип атат. Демек, бул жерде эмне дейт? Чыныгы мусулман эркектер жана мусулман аялдар, момун эркектер жана момун аялдар, Алла Таалага баш ийген эркектер жана Аллага баш ийген аялдар, чынчыл эркектер жана чынчыл аялдар, сабыр кылуучу эркектер жана сабыр кылуучу аялдар, Алладан коркуп жашаган эркектер жана Алладан коркуп жашаган аялдар, садака берип, кайрымдуулук кылып, кол ачык берешен эркектер жана садака берген, берешен, кол ачык аялдар, орозо туткан эркектер жана орозо туткан аялдар, уяттуу жерлерин сактаган эркектер жана аялдар, Алланы көп эстеген эркектер жана Алланы көп эстеген аялдар, ушундайларга Алла Таала даярдап койгон. Эмнени? Кечиримдүүлүктү. Тугандар, инсандын бактылуулугу барго, бул байлык бийликте эмес, чырай алтын күмүштө эмес. Бул ойду, бул пикирди, бул көз карашты жүрөгүңүздөн чыгарып коюңуз. Исламдагы бактылуулук, бул дүйнө бактылуулук күнөөнүн кечиримдүүлүгү, ахиреттин бактылуулугу дозоктон куткарылып бейишке кирүүсү. Фаман зухсиха анин нар ва удхилал жанна факад фаз. Ва мал хаяту дунья илля матаул гурур. Алла субханаху ва таала Куранда айтып койгон, ким дозоктун оттон куткарылып бейишке киргизилсе, мына ошол адам бактылуу, мына ошол аял бактылуу, түбөлүктүү бактылуу. Ошон үчүн иншалла мына жерде Алла Таалам кечиримдүүлүк даярдап койду, жана ажран азима, улуу сооп деп бу периште билбеген, пайгамбар билбеген, инсан жин билбеген, Алла өзү билген, ушуну ажран азима деп коет. Куранда кайсыл жерде ажран азима деп келсе, урматтуу энеже карындаштар, билип коюңуз, ал ушундай улуу сооп Алладан башка эч ким билбеген. Эми кайтып келели бул аятка.
Sizde özünüz üçün uğunuz, sözlü özünüz üçün uğunuz. Amaldı özünüz üçün kılınız. Her kimden görü özünçö, tarazası özünçö. Esep kitevi özünçö olur. Enenik özünçö, kızınık özünçö, güyesünük özünçö, ayalını özünçö, balasınık özünçö, atağınızdık, eneniz bardığın özünçö olur. Her kimden kabırı özünçö, kıyamet günü Allah aytat, her bir adam, erkek, ayal, özünün canı üçün talaşat. Özünün canı üçün can talaşat. Allah'ın aldığında. Başka birini oylayıp, başkanın birini oylayıp durgan gün emес al gün. Oşun üçün mına al azırkı 10 sıfat, her birimiz aytaylı. Mana gerek. Men uşunu alışım gerek. Men uşuğa menet kılışım gerek. Mende kançalık var uşu 10 sıfatta. Allah aytып atkan, jaratuvçu Allah, alamdı başkaruçu Allah. Tün menen gündü almaştırıp alıp kelüçü Allah. Joktan bar kılıp bardan jok kılıçı Allah. Ayımı asmandı, aydı gündü jaratkan Allah. Aytып atat maňa. Kiçinekey alsız koluna. Kiçinekey alsız bendesine. Ne dep aytып atat? Oşol 10 sıfat barı jok bu. Karap görüңüz. Birinci musulman ayaldar. Musulman degeni kaysı? Bul İslamdağı kalima-i şahadat, namaz, orozo, zeket, acılık. Sizde var mı yok bu? Ha? Şahadatınız var. Elhamdülillah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İkincisi namaz var mı sizde? 5 vakit namaz var. Elhamdülillah. 5 vakit namazga ne gerek? Taharat gerek. Kudaga şükür. Farz ele namaz mı? Nafiller dağı var mı? Kazalar var mı? Yok bu. Okutas mı? Yok bu. Orozo kanday. Ramazanda orozo. Andan başka dağı. 1-4 gün orozo var mı? Yok bu yaşamımızda. Bizim yaşamda amal olsun. Bizim yaşamda Allah'ın yoldama hidayeti, peygamberin sünneti olsun. Zeket. Bay olsanız zeketini berdiniz mi bu yıl? Bergen joksuz bu. Bay olup elhamdülillah acılıkka bardınız mı, barmadınız mı? Bu İslam, Müslüman ayal, buna 5 İslam'dın türkügün bekem garmangan ayal. Vel mu'minat, imandu ayaldar. İmandu ayaldar, Cebrail perişte gelip durup İslam boyunca soraganda, Peygamberimiz şu 5 aytkan. İman boyunca soraganda 6 aytkan. Allah'a iman keltiriyorsunuz. Periştelerge, Peygamberlarga, kitaplarına, taqdırga, ölgönden keyin tirilүү ak ekendigine kıyamat günkü. Allah'a iman keltirgenin manisi ne? Allah'dan korkos bu? Allah'dan ümitiniz, Allah'ını süyüңüz, Allah'ını çıraylı tanıysız mı? Allah Taala'dan. Bizim ümitimiz Allah'a olsun. Korkuğumuz Allah'dan olsun. Emniyeni sorasak Allah'dan soraylı. Jaratkan Allah Taala'nı jakından tanıyla. Ve fi anfusikum afala tubsirun. Sizler özüňizlerdi jakşı tanıňız. Güzgünü alыңыз, urmatly ene eje karandaşı. Güzgünü alыңыз. Keyin kaşıňyzdy karaňız. Uşunu kim jaratty dep soronu beriňiz. Gözüňizi, kirpiňizdi karaňız. Kim jaratty dep soronu beriňiz. Öňüňizdi karaňız, çaçyňyzdy, tırmaňyzdy karaňız. Içki dünýanyga jürek, öpke, bor, böýrektige göre albaýbız. Birok Allah uşunu kim jaratty dep özüňiz beriňiz. Allahu akbar. Urmatly ene eje karandaşlar. Bir manili bir söz, zarıl söz. Biz bugünçü özümüzge özümüz ömür berip atkanda yaşap atabız da. Bul çoň jaňylyş, çoň kata, çoň adaşуу. Hiç kim özüne ömürdagi biröge da ömür bere albayt. Ömürdün jaratуучусу, gojoyunu, berүүчүsü bar. Allah gün sayın bizge ömürdü жаңылап берет. Den soğluktu жаңылап берет. Amanlıkты жаңылап берет. Irıskını жаңылап берет. Mına azırkı jüröňiz soğup atkany bul geçegi sokkony emes, bul bugün жаңыдан soğup atat jüröňiz. Bugünkü gün geçegi gün emes. İşenip koyuңuz, azır biz oturabız sabakta. Bayanda imandın sözü bolup atat. Birok alamda adamlar ölüp atat. Erkekler de ayallar dağı. Uşu uçurda, bugün, uşu saatta, uşu minutada, uşu sekundada adamlar dünya menen koştaşıp atat. Üylöründe, beytapkanada, göçöde, bazarda, akiyandarda,
samolyotlarda, jerde, her jerde. Biroq alhamdulillah bugün ömrümüz var eken. Ertengisi belgisiz. Bugünküsün qadırlaylı, bugünküsün bağlaylı, bugünküsün nurlaylı. Bugünkü gündü tövbe men ötköreyli, şükür men ötköreyli. Allah Taala'dan sorap ötköreyli. Geçirim sorap ötköreyli. Afiyet sorap ötköreyli. Şu anda şunu iman dep koyat.